Жолдорду колуна келтирүү боюнча чара колуу кызматтары техникалары жеринде колуна келтирүү иштери жүргүзүлөт. 2026 жылдын 20-июнь күнү саат 18:52 чамасында Ош шаарынын аймагында жаап өткөн жаан-чачындан Ош шаарынын Төлөкөн айылындагы Зымырык-Сай участкасында жана Ботур таш участкасында сел суулары түшкөн. Сел суулары ички чарбак жолду жана bir автоунааны агызып кеткен. Айдоочусун жергиликтүү тургундар тарабынан куткарылып калган. Ал эми автоунаасын куткаруу кызматы тарабынан алып чыгып ээсине берген. Андан сырткары bir бала бакчанын короосуна кирген. Куткаруучулар тарабынан тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Андан сырткары Ботур таш участкасында таза суу берүүчү насостук станция жабыркап, куткаруучулар тарабынан ичиндеги сууларды тарттырып, Ош шаарынын жаран коргон кызматтары жеринде атайын штаб уюштурулуп, мэрдин орун басарлары жеринде жаран коргон кызматтарынын жетекчилерине селдин кесепеттерин жоюу боюнча тапшырмалар коюп, атайын иш-чара жүргүзүлгөн. Азыркы учурда жолдор калыбына келтирилип, тазаланып, каттамдар берилген. Ал эми 21-июнь күнү жаран коргон кызматтары жана жаран коргон комиссиясы жеринде да тактоо иликтөө иштери жүргүзүп, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Тазаланып